Ассаламу алейкум достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн биз дагы бир даамдуу тамактардын бири беляши жасайбыз уйдун этинен жана жусай менен. Эгер кызык болсо, видеонун аягына чейин көрүп, менен чогуу бирге болуңуздар. Бүгүн бизге эки түрлүү камыр керек болот. Бирөө ачытылган камыр үчүн 250 грамм унга жарым чай кашыктай туз жана 1 чай кашык ачыткыны кошуп, кургак азыктарды жакшылап аралаштырып алабыз жана үстүнө жылуу сууну куюп, жумшак кылып камырыбызды жууруп алабыз. Суу бул жерде болжол менен 125 мл. Эң негизгиси камырыбыз өтө катуу эмес жана өтө жумшак болбошу керек. Жууруп алган камырыбызды эми 1 сааттай көтөрүлгөнчө тыныктырып коебуз, бетин жылуулап жаап. Жана экинчи камырыбызды жууруп алабыз. Ал кадимки эле жумурткага жуурулган бир аз катуураак камыр болот. Ал үчүн 350 грамм un алдым. Унду албетте ээлеп алабыз. Жарым чай кашыктай туз кошобуз. 1 жумуртка. Жана 160 мл муздак сууну куюп, катуураак камыр жууруп алабыз. Бул камырды дагы эми биринчи камырыбыз менен чогуу эле тыныктырып коюп коебуз жана 1 сааттан кийин камыр көтөрүлгөндөн кийин экөөнүн эми жакшылап аралаштырабыз. Эки камырды бириктирип жакшылап жууруп алышыбыз керек. Эки камырды бириктирип илеп алыш үчүн бир 10 мүнөттөй убакыт керектелет. Жакшылап илеп албасак, жакшы аралашпай калышы мүмкүн. Андан кийин дароо эле тоголотуп, узартып алабыз дагы. Майда бөлүкчөлөргө бөлөбүз. Ар бирин 45 граммдан кылып тартып алсак болот. Бардыгын тоголоктоп даярдап алдык. Эми бетин жаап 10-15 мүнөттөй бир аз көтөрүлгөнчө тыныктырып коебуз. Ага чейин толтурмабызды аралаштырып алсак болот. 3 тутам жусайды мен майда туурап алдым. Ошондой эле 500 грамм тартылган уйдун эти керек. Татымалдардан болсо 1 чай кашык туз, жарым чай кашыктай кара мурч, 1 чай кашык кызыл таттуу калемпир жана 1 чай кашык кориандр коштум. Ошондой эле 1-2 аш кашык өсүмдүк майын куюп койсоңуз болот. Эгер этиңиз майлуу болсо 1-2 кашык жон гана суу куйсаңыз да болот. Бардыгын жакшылап эзип эми аралаштырып алабыз. Ошо менен толтурмабыз даяр болот. Тоголок камырларды жон гана жука кылып жайып алабыз.
болжол менен 1–1,5 миллиметрдей болсо болот. Өтө жука эмес жана өтө калың эмес кылып. Жана 1 аш кашыктан толтурманы салып, бардыгын видеодо көрсөтүлгөндөй кылып түйүп алабыз. Ал эми май өтө ыссы электе камырыбызды салып, ортоңку отто кууруйбуз. Болжол менен ар бир бетин 7–8 мүнөттөн бышырсак болот. Өтө ысык болсо камырыбыз бат бышып, ичи бышпай калышы мүмкүн. Ошондуктан отту азайтып, 7–8 мүнөттөн эки жагынан кызарта бышырып алабыз. Достор, мына ушинтип бүгүнкү тамагыбыз дагы даяр болду. Эгер жакса, сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ал эми видео жакса, лайк басканды унутпаңыздар. Ошондой эле каналыма катталып, подписаться кнопкасын басып, жанында коңгурону жандырып койсоңуз, улам жаңы видео чыккан сайын сизге билдирүү келип турат. Ошондой эле досторуңуздар менен бөлүшүңүздөр. Суроолор, сунуштар болсо комментарий жазыңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.